Бишкектеги 12 микрорайондон сатыла турган 2 бөлмөлүү батир көрсөтөбүз. 86 квадрат. Авангард билдинг курулуш компаниясы курган үй экен. Аябай жакшы куруптур. Ушул үйдүн ортоңку Б блогу 11-кабат экен. Тагыраагы мына магистралдын боюндагы Айша энебиздин атына коюлган мечиттин арт жагы Акниет супермаркетинин үстү жагы болуп калат экен да. Южный магистрал же болбосо Южный магистрал менен 7 апрель чоң көчөлөрүнүн кесилиши. Келиңиздер көрсөтөлү. Биз азыр бул жагынан келдик. Балдар ойногучу аянтча бар экен. Анан короого киргенде узун ушу үйдүн асты бүт унаа коюучу жайлар навес болуптур да. Бул жакта болсо ресепшн бар экен. Ресепшнден киргенде эле ушу туугандар коридор ар бир блоктун подъездери өз-өзүнчө экен. 11-кабатка чыгабыз. Батирди бир катар көрүп чыктым азыр. Эми сиздерге көрсөтүп берейин. Келиңиздер, куш келиңиздер. Буюрса бул батир эми сиздердики болот. Дизайнерский аябай жакшы ремонт болуптур. Планировкасы дагы өтө сонун экен. Менимче бул батир сиздерге жагат. Көпчүлүгүңүздөргө жагат деген мен ишенимдемин. 86 квадрат, сквозной, 2 бөлмөлүү батир туугандар. Мындайча айтканда, мына ортону дагы холл кылып коюптур, эми 3-бөлмө деп эсептеп коелу бул жакта. Даярсыздарбы анда көрөлү. Бул батирдин баасы ичиндеги эмерек техника килемдери менен ушул турушунда $153,000 кеми бар. $153,000 кеми бар. Эми чекеден тааныштырып көрсөтөйүн. Бул жакка отуңуздар. Сырттан киргенде, чоң эшиктен киргенде эле атайын бул жерде дализ тагыраагы бут чечме кылып жасаган. Бул жагына чоң күзгү подсветкасы менен. Бирок могу дуалдагы караңыздар, түс аябай жакшы тандалып алыныптыр. Бул жакта турган диванга экөө подсвет экен да. Бири-бирине ээрчип турат. Анан бул жерге дагы атайын подвесной эмерек жасаган, бул дагы кереги тиет. Сырттан киргенде мына караңыздар, сол жагында мына дуалдын ичинде баягы кладовкасы бар. Аягында көрсөтөбүз. Эми мына жерге киргенде бул жерди болсо холл кылып жасаган, көрүп турасыздар. Бүт арка жактары бамбук панел менен жасалган. Бул жакта болсо рельеф зонасы подсветкасы менен. Люстрасы дагы көпөлөк. Анан диванды дагы ушул жерге атайын тандап койгон да. Пол ламинат, килемдер салынган. Оң жактан баштай берели, мына төрдөгү бөлмөгө келели. Бул ошо тоо жагында жайгашкан. Бул ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Чоң керебет коюлган матрасы менен. Аркасы бүт бамбук панел. Бул тарабы дагы көрүп турасыздар, бамбук панел. Анан күзгү подсветка, көрүп турасыздар, бүт баары жасалган. Ал жер эми эжекебиздин боюнчу жайы. Бул жакта болсо кийим кече үчүн атайын шкаф жасалган. Ата-энелердин кийим кечеси. Мунун бул жак тарабы болсо мына караңыздар, дизайны ушундай сонун чыккан. Бүт текчелер, подсветкасы менен бул дагы. Анан терезеси күн тийген тарапта. Келиңиздер, мен бул жагын сиздерге панорамасын көрсөтүп коеюн. Мына Южный магистрал. Караңыздар, биз азыр 11-кабаттан көрсөтүп атабыз. Южный магистрал. Мына оң жактагы үйдүн нар жагында эле Айша энебиздин атына коюлган мечит ушул жерде жайгашкан. Ушул эле үйдүн астында Акниет супермаркет бар. Бул жагы дагы толук бамбук панел менен жасалган. Бул жер болсо мына TV зона. Бул жерде дагы көрүп турасыздар, текчеси бар, подвесной. Бул жакка кондиционер коюлат. Эми потологуна көрүп турасыздар, тегиз жасалган. Софиттер аябай көп да. Бул жакка келе турган болсок, мына ортодо көрүп турасыздар, полу дубалы бүт кафель, керама гранит, ванна төрүндө текче подсветкасы менен, оң жакта дагы эмерек, астында инсталляция унитаз, гигиенический душу менен. Бул жерге болсо мына көрүп турасыздар, раковина, күзгүлөр баары коюлган. Эми бул тарапты көрсөтөлү, сквозной туугандар. Мына бул бөлмө зал, мейманкана. Же болбосо дагы бир спальня десек болот. Мына бул жерге 2 точка койгон. Баш жагына атайын көрүп турасыздар, галактика, кайсы бир планетаны түшүргөн, көрүп турасыздар, ушу подсветкасы менен. Бирок ушул тарабы бүт бамбук панел менен жасалган. Анан эшиктен киргенде оң жакка кийим кече үчүн, китептер үчүн атайын текче жасап койгон. Мунун төрүндө рабочий зонасы бар. Бул жерде кресло коюп, бул жерге компьютер коюп иштесе болот. Үстүндө китеп текчеси менен. Бул тарабында болсо ошо боюнчу жайы. Көрдүңүздөр? Күзгү комоту менен. Бул бөлмөнүн терезеси болсо мына түндүк тарапта турат. Бул эми чоң бөлмө. Каласаңыздар ата-энелер бөлмөсү, каласа зал, мейманкана кылса болот. Мында болсо караңыздар, ашкана. Ашканада эмереги толук жасалган. Крашени мына үстү жагы көрүп турасыздар. Бул жакта болсо газ электропечка, астында духовкасы менен, идиш жуучу жайы. Даже мынанын ичинде идиш жуучу аппараты дагы бар. Идиш жуучу машинасы. Бул жакта болсо караңыздар,
Мынанын içinde көрүп турасыздар, атайын орнотулган холодильник бар. Асты морозильник. Көрдүңүздөр? Аябай сонун да. Мында болсо, мына бул жактары да аябай подсветкасы менен сонун болуп жасалган. Чай иче турган орундугу, стулу баары бар. Анан терезеси мунуку дагы бул жагында бул балкон. Мына бияка чыгып панораманы 11-ci кабаттан бир катар көрүп койсоңуздар болот. Союз убагында курулган үйлөрдүн үстүндө жашайт экенсиздер да. Панорамасы өтө сонун туугандар. Эми кладовкасын көрсөтөлү. Анан ашкананын мына бул жагын караңыздар. Бул жагы мына 3D болуп жасалган. Бул дагы өтө сонун көрүнөт экен. Люстра да өзгөчө тандалган, трекер, направляющий лампалары менен. Килем салынган бул жакка да. Мына бул жер болсо TV зона. Ошон үчүн бул жерди холл кылып жасаганда, бул жакка диван коюлган, бул жакка TV зона жасаган. Бул жакта болсо прачечный же болбосо кладовка экөө бир, көрүп турасыздар. Кир жуучу машина үстүндө сушилкасы менен бир жерге орнотсо болот. Бул жагы текчелери менен. Ушул батир. Эгер жакса сүйлөшүңүздөр, баасы $153.000 кеми бар. 86 квадрат, 11-ci кабат. Авангард билдинг деген курулуш компания бар экен, ошол курган үй экен. Аябай жакшы куруптур. Локацияда өзгөчө. Южный магистрал, мечитке жакын туугандар, билесиздер. Транспорт дагы ошо Южный магистралдан өтүп турат. Эми Южный магистрал менен бул жакка баратканда ошо Томми Моллдон башталат, торговый центр, кафе, ресторандар бүт баары жакын. Негизи локация бул өтө маанилүү. Жакса сүйлөшүңүздөр, биз ээсинин номурун видеонун астына калтырып койдук. Ошол номурларга чалып, байланышып, бүгүн келип көрүңүздөр, эртеңкиге калтырбай. Башка бирөө көрсө алып коюшу мүмкүн. Эртерээк сүйлөшүп, эртерээк аракет кылсаңыздар болот. Биз кызматыңыздардабыз. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.